Урматтуу Чыңгыз Азаматович, мен бир нерсени тактайын деп атам. Жыйын ачык өтүп атабы же жабык өтүп атабы? Ачык. Ачык өтүп атат. Азыр түз эфирибизде. Азыр түз эфирде болуп атат. Эмне үчүн чектөө болуп атат? Конституциялык мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Бизди 3 депутатты сырттан 1 сааттан бери киргизбей атышат. Биз айтып атабыз, конституциялык мыйзамды көрсөтүп атабыз. Жогорку Кеңештин депутаты тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес деп жазылып турат. Бул не деген сыйлабастык? Бул не деген парламенттин үстүнөн басмырлоо? Бул не деген желкеден алып жерге жикилүү? Мындай болбош керек, урматтуу туугандар. Телефонуңарды таштап киргиле, ачык болуп атат могу жерде. Баш мыйзам менен жашайбызбы же буйрук менен жашайбызбы? Кечээ биздин өлкө башчы президент мен буйрук берем, ачык өтсүн деген. Жемне президенттин үстүндө да президент барбы бизде? Мындай болбойт туугандар. 1 сааттан бери 3 депутат кире албай турдук. Түрткүлөп атат сыртта. Бул болбойт мындай. Мынакей, мен сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Конституциялык мыйзамда жазылып турат. Уят мындай. Биз документтерди көрсөткөн маалда бул жерде көптөгөн биздин документтер, карталарыбыз совершенно секретный карталар. Так. Алардын бардыгын кол коюлганга чейин ачыктаганга биздин укугубуз жок. Туура кече президентибиз айткан 2 күн алдын баарын ачык көрсөткүлө деп. Мына депутат Самый Кожа айтып атпайбы? Эмне үчүн президент үстүнөн да президент бар? Эч кандай андай эмес. Президент сөзү так аткарылат. Президент менен бүгүн эртең менен биз макулдаштык. Биздин колубуздагы бүгүнкү көрсөтүп аткан карталарыбыз совершенно секретный болгондуктан ушуну биз эч кандай камерага тарттырбастан комитеттин мүчөлөрүнө, коомчулукка, урматтуу журналисттерибизге түшүндүрүп айтып берейли деп атабыз. Так. Андан кийин буйрса кол коюлган болсо, ошондон кийин гана ачыктаганга биз укугубуз бар.